Мындайча айтканда ол воздухта турган техникалар болуп калабы ошондо. Автоунаа бир асмандан түшкөн эмес такыр деди. Бардыгы табылат. Табылса бардыгы испытание болот да. Документи жок экен, эч ким билбейт экен. Жок кылып койсом болот да. Ош мэриясына караган ишканаларда эскилиги жетип жарактан чыккан автоунааларды эсептен чыгаруу жараяны жүрүп жатат. Ош тазалык ишканасында эч бир документи жок деген негиз менен 31 автоунаа ал жараянга кошулбай калды. Ош тазалык ишканасынын 31 техникасы эсептен чыгарылбай турат. Буга себеп алардын бир дагы документи жок. Ишкана жетекчисинин орун басары бизге маалымат берип, кээ бир унаалардын техникалык паспортунун көчүрмөсү бардыгын айткан. Машина жүрүп, техпаспорттор жоголуп, неме болгондуктан ушу документтер тактоо иштери менен бир аз кечигип калды, архивден табып чыгыш үчүн. Ошого токтоп турат. Азыр табылды алардын документтери. Документтерди даярдап атабыз, эми Кудай буйрса 1-2 айдын ичинде бар даяр болгондон кийин 31 техника толугу менен испытание болот. Ошол 31-синин документин тапканыңыздар барбы? Азыр ушу механиктер иш алып баратат гаражда. Бардыгы табылат. Табылса бардыгы испытание болот да. Жылдызбек Көчкөнов документтерди толугу менен табышарын айтты. Бул үчүн 1-2 ай керектелерин кошумчалайт. Муниципалдык менчик башкармалыгы учурда эсептен чыгаруудагы техникалардын документтерин кароодо. Алар 31 унаанын техпаспорт же көчүрмөлөрү да жоктугун билдирди. Техника бар? Жок, техпаспорттору жок ал жерде. Көчүрмөлөрүчү? Жок, көчүрмөлөрү дагы жок ал жерде. Эми ал техника тазалыктын өзүнүн да балансында жок болуп атат. Да эми алардын айтуусу боюнча. Мындайча айтканда ол воздухта турган техникалар болуп калабы ошондо. Ошол убагында эч кимдин балансында жок. Силерде да эмес, ишканада да эмес. Биздин УМСте биздин баланста жок. Ишканада дагы жок. Жок, биздин баланста жок деди. Биз ол боюнча да каттарды алдык. Тазалыкта биздин баланста жок деди. 31 техниканын ичинде өлкө эгемендүүлүккө жеткенге чейин сатып алынган унаалар да бар. Тазалык кызматында эң акыркы унаалар 2016-2017 жылдары иштетилбей токтотулган. Алардын документтери качан жок болуп кеткени да белгисиз. Унааларга өз учурунда ишкана эсебинен каражат коротулуп турган. Анын бир мисалы күйүүчү майдын куюлушу. Алар үчүн канча сом коротулганы, кайсы жетекчинин тушунда бул иштер болгону, анын отчеттору кантип жабылганы беймаалым. Ошол маалда жаңы техникалар келсе, ошол маалда баягы ГТС'ин документтери болот, анан аны оформление кылып номер алыш керек да. Аны сразу эле же бир ишкана же ГТС же таможня алып бербейт аны. Ошол жер ишканадагылар чуркап алыш керек номерлерин, документтерин, как техпаспорт алыш керек да. А кээ-биркилер ушул ошибкасынан кесепетин албай коюп айттан может калып кеткендер. Нурбек Исмайлов эч жерде катталбаган унааны жең ичинде жок кылып койсом болмок дейт. Бирок мыйзамдуу жолду тандаганын айтууда. Деген менен кызматка келерде документсиз унааларды кабыл алып, кантип иштеп жатканын сурап көрдүк. Эми азыр турса, мисалы сен айткандай, документи жок экен, эч ким билбейт экен. Жок кылып койсом болот да. Тура, ким билет? Эми айтып атпаймынбы, ошол кабыл алганда документтер жок болду деп мен сунушту буну 2020 бергем. Пандемияга чейин ушундай документтер жок. Ошол маалдагы Гор кеңеште таркап, анан Гор кеңеш жанкери 2021 бул көтөргөн. Өзүм депутат болуп 1 ай отуруп, өзүм ушуну көтөрүп, списание кылыш керек деп. Мен өзүм ушул шаардык кеңеште көтөрүп сунуш бергем. Ошол боюнча мына 2 жыл 3 жыл аралык өттү, дагы ошол немеде турат да. Бул иш боюнча комиссиянын төрагасы Замир Юсупов документсиз техникаларды эсептен чыгаруу жумушун артка жылдырууга туура келгенин айтып жатат. Алар тууралуу тиешелүү кызматтардан маалымат алып, бир жыйынтыкка келишерин билдирди. Анан биз айттык, ал маселени азыр карабай эле тура берели, биз мына документти барларын азыр чечип алалы. Анан кийин ошол ал маселени кийин мындай дагы бир жалпы депутаттар менен, жалпы дагы башка бир эксперттерди кошуп, же ошол болсо таможниктерди кошуп, таможня иштегендерди, же дагы бир керектүү адистерди, специалисттерди аралаштырып карайбыз деп биз ал маселени кийин как экинчи этап деп катары коюп койдук да. Азырынча ал каралбайт. Азырынча ал каралбайт. Юрист Союзбек Аманов документи жок унааларды эсептен чыгарууга болоорун айтты. Бирок ал үчүн бир канча кызматтан тиешелүү тастыктамалар талап кылынат. Алгач ошол унаалардын башка бирөөлөргө катталбагандыгы тууралуу унаа мамлекеттик ишканасынан справкаларды алыш керек.
Себеби эртең бүрсүгүн кайсы бир жактардын мыйзамдуу укук кызыкчылыктары бузулуп калбаш үчүн дооматтарды коюп чыга калышы мүмкүн. Андан тышкары бага өздөрүндө канча жылдан бери пайдалануусуна болгону тууралуу документтер бухгалтериядан сөзсүз түрдө алынат. Ошолордун негизинде гана списание кылса болот. Эсептен чыгаруу үчүн зарыл болгон документтерге жок эле дегенде 50 000 сомдон ашуун каражат сарпталат. Ош мэриясы кандай жол тутаары убакыттан көз каранды. Эске салсак, муниципалдык ишканалардын 79 техникасы эсептен чыгарылган. Аукциондон Үсөн Турманов аттуу жаран 3 миллион 51 000 сом сунуштап жеңүүчү деп табылган. Нургелди Каныбек уулу, Алишер Муса Жалил уулу, Медиа, Ош шаары.